Саламатсыңарбы? Бүгүн 26-март 2024-жыл. Осмон экөөбүз больницадан чыкканыбызга 5 күн болуп калды. 4-5 күн ошондон бери биринчи жолу. Кече өзүм барып келгем. Овощи тандап алайын деп заказ берип атканбыз. Ошондон кийин мына азыр заказ берип атабыз. Сабиз 1 килограммы 90 рубльдан болуп атат. Картошка кээде жакшысын алып келип калат, кээде жаманын алып келип калат. Бүгүн жакшынакайын алып келиптир. Килограммы 20 рубльдан болуп атат. Тооктун саны деле өзү деле 250дөн болуп атат килограммы. Халал деп айтат, эми ишенип эле атабыз. Перекрёстокто аябай кечээни барып алайын дегенимде 350-400 экен помидордун килограммы. Бүгүн пятерочкада 200бү 250бү ушундай экен. Бул салат Осмонго 80 рубльдан. Бүгүн мындай ун акция болуп атыптыр. 80 рубльдан 2 килограммы. Экини алып алдым. Булар 60 рубльдан болуп атыптыр. Негизи эгер сууга бышыра турганга карасам, ушундай макаронду эле алам да, жакшыраагын кичине сууга бышырып жейбиз деп. Майга кууруй турган болсом, онда эле арзан эле ала берем. 40 рубльдан 400 граммы. Манка 60 рубль экен 500 граммдыгы. Сахар 80, 75-80 болуп атат окшойт. Бардык эле жерде сахар өтө деле баадан айырмаланбайт го, кымбат магазинде эле, арзан магазинде эле. Бул 55 сом, сүт 35 сом. Ушундай пакеттеги сүттү тез корото турган болгондо алам. Бүгүн блинчик жасайм ошого. Эгер иче турган болсо кофе менен, анда коробкадагы сүттү алам. Андай сүтүбүз пока бар. Кукуруза скидка менен алдым. Унутуп калдым канча алганымды. Бул соленый огурцы тоже унутуп калдым. Синержетик 1 литровый скидка менен 200 болуп атыптыр. Жироудалитель 180-170 ушундай окшойт. Масло алдык 120 сомго, рубльга. Мындай кол жуганга самон 50 рубль экен. Ошо бүгүн алып келген продуктыларыбыз ушундай болду. Азыр дагы бир жолу эскертип коеюн, үйдө мен 10 жаштагы балам 19 жаштагы кызым үчөөбүз элербиз. Үчөөбүзгө ушул продукты болот азырынча деп ойлоп атам. Каналга жазылгыла. Бул канал Москвадагы кыргыздардын күнүмдүк жашоосу жөнүндө канал.